Mana. At motorda. Mont. Aynekti sındırıp salıptır. Birele video öyle. Moların var, büt benzin kendi üyün var. Jana benzin nemesi gana? Kanistiri gana? Kanistiri koyup da japkan. İki koluna iki çoğun bıçak alıp ketti. Birinci moynuma takardı birinci. Moynuma takıganda men tak özümdü jogotup saldımda andan keyin moynumdan keyin nar jaka kayra sögün sağım çıkıp ketти. Çıkıp keткенден keyin эле анан мен соткам эсиме келди дагы анан соткама тарта баштадым. Соткама тарта баштаганда видеого түшүп калды да видеого тарта баштадым. Анда дагы эле бычагым эки бычак колуман түшүрө элек болчу. Анан сыртка чыгып кетти. Ыйлаганда тиги балам дагы жанымда отуруп алып ыйлап тайкемдеп кетип калалычы деп суранып алыпты. Анан мен таксиге чалайын десем диспетчер такси таптакыр занят болуп туруп алды. Анан сиңдиме чалсам сиңдим дагы албай үч жолу чалдым, кызыма да үч жолу чалдым. Албай койду. Анан мамама чалдым айлам жок. Мамам ушинтип атат деп мамам дагы анан шенге таап эле атат мен жаткан эсиме келип уже мындай элестетип кеттим да. Ошентип элестетип кетип анан чуркап эле эмеге чыга баштадым. Залга чыгып баратканда ошо кармап калды. Колумда соткам бар болчу, соткамды жүрүп алып туруп эле тамга эки жолу чапканда соткам иштебей калды. Анан кайра соткамды алып туруп, соткам мен башка чапкылады. Үч жолу чапкылады. Сизди чапты башка. Кайра чапкандан кийин ошо жерден ошо башым айланып эле, там таянып эле ошентип туруп калдым. Туруп калсаң сен өлүмүш деп туруп эле анан бурчка таккан ичке чапкылады. Анан эметкен жокмун. Эшикке качканга эле аракет кылдым, анан ооз күйгө чыгып диванга отуруп кичине дем алгандан кийин анан эшикке чыгып кетпеши жеңге. Тамам депчи. Ошол маалда сиңдим менен күйөө балам келип калды. Анан сиңдим менен күйөө балам келип, эмне кылып атасыңар деп үйдүн кебетесин көрүп эле эметкен анан ширинке менен жолдошум чуркап келди. Жолдошум чуркап келип эле колума ордер берди. Мен жолдошум азыр мастап алдым да кайра барганда кайра кол салат да десем, алып каласыңарбы бияка десем, жок, силер менен эле чогуу кетет деп болбой койду. Закон иштейби ушундайларда? Эмнеге закон иштебейт деп нааразы болуп биз ушинтип алып калдылар. Bir gün болсо дагы толуксун десек болбой коюшту. Мен сурак калган милиция дагы таптакыр башын чайкап болбой койду. Бизге мындай эме болбойт, закондо биз кайра жооп берип калабыз деп болбой койду. Бизге эмнеге мындай закон иштебейт деп ошол жерден аябай эме нерв болдум. Ошол андан кийин мен чыккандан кийин уже өзүмдү состоянием экинчи группада майып болгондо бутум таптакыр баса албай калды. Еще башым айланып, кускум келип, жерге өчүп такыр баса албай калганда жолдошумдун машинесин тыштап салган. Анан сиңдимдин машинеси жок болгондуктан неменен көңүлдөшүмдүн айына дыйкандан чыккандан кийин эле bir 150 metreden kийин эле биз ала салып кеттик. Ошол ала салганга дагы жолдошум
экөөбүздөн чогуу өлөбүз деп ошо машинени бурбейген болчу. Анан мен ошондо милициялар келип уже суракка алат экен десем, бирден милиция келген жок. Мен ошо операция болуп жатканда, еще операция болуп 15 күн больницада жаттым, бирден милиция келип мени суракка алып койгон жок, мисалы үчүнчү. Ошо ДТПдан негизи суракка алыш керек болчу да. Міне бізде Кыргызстанда мыйзам иштейби? Сиз учуңузду деле бериңиз ал убакта. Мен 13-нде жыгылдым. 15-нде операция болдум. Операциядан чыккандан кийин эс үчүм эле болуп, жакшы эле болдум. Бирок ошол маалда бизге бир дагы милиция басып келген жок. Азыр такси чакырып тургандар. Отуруп калдым, машина аябай кеңир экен. Бул бивайд эмес экен. Бул машинанын аты эмне дедиңиз? Велтмейстер. Велтмейстер EX5. Кытайдыкыбы? Кытайдыкы ооба. Бул канчага турду? Өзү 7,5 турду. Под ключ менен келди да. Полностью оформлениясы менен кыргыз номерде. 7,5 миң долларга под ключ туруп атабы? Под ключ туруп атат да. Бул чоң эле спорт иштей эле машина экен да, бирок бул электрокар, Электрокар 405 экен бул. Эң эле базовый комплектация да. Эң жөнөкөй комплект. Таксиге боло турган, Таксиге өзүңөргө любой да. Бул азыр эми 7,5 миң доллар, 7200 мисалы кайсы машинаны алса болот, почти санаталар келбейт, таксономиялар наркылары өлүп калган бир аз. Келиши мүмкүн, жана сары санаталар келип атат. Жана Bumblebee деп атышпайбы, ошол келип атат, бирок состояние мынчалык эмес да. Мынчалык эмес. Бул асты бийик. Мындай тоо ташка чыкканга дагы сонун экен да булчу. Бул ошондо азыр үйдөн эле зарядтап койтасызбы буну? Үйгө эле 220 өзүнүн медленный зарядкасы бар. 10 саатта толуп калат. Эми кечинде айдап келип серовный адам жатып эс алат го. Ошол маалда эле сайып коелу, бүттү, үйгө жатып эс алып, эртең менен тургуча толуп калат. Оформление канчага? Оформление 1800 сом бердим өзүм жана номер менен, жана көк полоскасы менен. Болду. Жигиттер кадимки телефон сайгандай эле кечинде сайып коесуң дейт. Эми бул баа таксилер үчүн аябай жакшы экен да шаарда. Бул бензин дегенди куйбайсыз. Жок. Бензин жок. Только чөнтөккө эле да буйруса, Только чөнтөккө. Жашоону жеңилдетпейлүү жигиттер, кандай дейсиңер? Азыр просто отуруп калдым, бияктан чыгып калды. Эмне деди атын? Велтмейстер EX5. Велтмейстер EX5 деген экен. Аны отуруп калып сурасам, ичи деле жакшы, дөң эле машина. Особенно мына такси кылам, тиргилик кылам дегендерге жакшы экен. Баасы 7200, 7,5 миң доллар под ключ с оформлением келет экен да. Такси кылам дегендер болгон болсо, мен ойлойм жакшы эле. Биринчи мен мындай да, азыр кытайский машина болбойт деп атабыз го. Мен жаш кезимде андан машиналар механика болчу, анан биздин айылда бир Асы деген акабыз автомат минип келген да. Ошондо элдин баардыгы бул бузулган болсо кандай болот, бул артка кетпейт экен, мындай кылбайт экен деген да. Бир тормоз, бир скорость, бир тормоз, анан газ болгон эле. Азыр эмне болду? Баардыгы автомат коюптуга. Ошого буга өтүп кетебизби дейм да, бара барачы.